Жолдош Кыргыз Республикасынын президенти, куралдуу күчтөрдүн башкы колбашчысы, өзү курам аскердик техника жана курал-жарактарды көргөзүү иш-чарага даяр. Коргоо министринин биринчи орун басары полковник Карасартов. Саламатсыздарбы жоокерлер? Саламат болуңуз, жолдош президент! Куралдуу күчтөрдүн ишмердигин ар тараптан өнүктүрүү, айрыкча анын аскердик мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу боюнча чечимдер кабыл алынган. 2021-жылдан тартып аскер бөлүктөрүнө жаңы курал-жарактарды жана аскердик бүгүнкү күндүн талабына ылайык заманбап техникаларды сатып ала баштаганбыз. Мындан сырткары, өткөн жылы аскер кызматчыларынын айлык маяналарын жогорулатууга жетиштик. Армиябыз бардык керектүү жабдуулар менен жабдылууда. Коргонууга жөндөмдүү болуш үчүн бардык жактан колдоо көрсөтүп, каражат аяган жокпуз жана мындан ары дагы аябайбыз. Өлкөбүздүн коопсуздугун камсыздоо жана куралдуу күчтөрдүн күжүрмөн даярдыгын жакшыртуу максатында мамлекеттик бюджеттен аскердик техниканы оңдоого жана модернизациялоого акча каражаттары бөлүнүп жатат. Аткарылып жаткан иш-чаралардын алкагында куралдуу күчтөрдүн абадан кол салуудан коргонуу күчтөрүнө миллиарддан ашык каражат бөлүнгөн. Ал каражаттарга Ми-17 тик учактары сатылып алынды, Ми-8 тик учактары оңдолду жана керектүү тетиктери алынып жатат. Андан тышкары өткөн жылдын 4-кварталында Белтехэкспорт жабык акционердик коому менен С-125 зениттик ракеталык комплексин, С-125 Печора-2 БМ зениттик ракеталык комплексинин деңгээлине чыгарып, модернизациялоо боюнча акча каражаттары бөлүнүп берилип, Белтехэкспортко которулуп, келишим түзүлгөн. Азыркы күндө келишим боюнча аталган комплекстин биринчи партиясы алынып келинип, сиздерге тапшыруу алдында турат. Буга чейин дагы абадан коргонуучу заманбап аскер каражаттары сатып келинген. Ошондой эле куралдуу күчтөрдү керектүү автоунaalар жана автотетиктер, курал-жарактар менен камсыздоо максатында тийиштүү каражаттар бөлүндү. Куралдуу күчтөрдү чыңдоо, аскерлерибиздин ар тараптуу камсыздоо, күжүрмөн даярдыкты толук кандуу каржылоо үчүн зарыл болгон каражатты бөлүп келгенбиз жана мындан ары дагы каржылоону уланта бермекчибиз. Урматтуу аскер кызматчылары, ишиңиздер ийгиликтүү болсун, мекен тынчтык үчүн өтөп жаткан кызматыңардын акыбети кайтсын, Кыргызстаныбызда тынчтык болуп, өсүп, өнүгө берели.